Таиландта өткөн бокс боюнча Азия чемпионатында Кыргызстандан 12 спортчу барып, жетөөсү коло медалга ээ болду. Алардын арасында Нурадин Рустанбек уулу 71 кг салмакта жеңишке жетишкен. Аны кече 29 январда Жалабаттагы аэропорттон тосуп алышты. Бул жактан агайлар менен жакшы даярданып барып, Аллахтын буйругу экен. Ушинтип отуруп бронза алып отурабыз. Бунусуна дагы Аллахка чексиз шүгүр. Кудайым буйруса, кийинки мелдештерге, кийинки Азия оюндарына, дүйнөлүк чемпионатка, Олимпиада оюндарына жакшы даярданып барып, алтын медаль алып, Кыргызстандын желегин желбиретип, гимнин ойнотобуз деген үмүттөмүн. Январ айында Бангкок шаарында 18 жаштан 22 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионаты өтүп, 21 мамлекеттин спортчулары катышты. Нурадиндин машыктыруучусу бул чемпионат кийинки жеңишке жетүүгө мотивация болуп, машыгууларды көбөйтүүгө түрткү бергенин кошумчалады. Полуфиналда атамдашы өзбекстандык балбан болду. Ал менен кичине дагы иштешибиз керек. Ошо атамдашы чемпион болду. Ошо Азияда лучший боксер болду. Алдыда да көптөгөн турнирлер бар. Чемпионат мира бар алдыда. Май айында Ташкент шаарында өтөт. Андан кийин азиатский игр бар. Ошол быйыл Кудай буйруса лицензия оюндар башталат. Олимпиадага жолдонмо. Ошого аракет кылабыз деген ойдобуз. Ар бир эркек баланын пешенесине намысты кармоо, намысты сактоо деген момент келет да. Мына силердин моменттер ошо келет. Тукту көтөрүп, биз Кыргызстандан келдик, биз кыргызбыз, биз Кыргызстандын намысын коргойбуз, кыргыз элинин жигиттерибиз деген чоң бир дукту колуңар калгыла. Туарбы? Ар бирин рингке чыгып атканда ушул жөнүндө ойлогула. Ушул жөнүндө эсиңерге салгыла. Мына ошондо гана жеңесиңер. Чемпионатка жөнөөр алдында спортчулар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчуек Ташиев менен жолугушкан. Анда УКМК төрагасы намысты коргоп, бийик максаттар менен өлкө атынан бара жаткан спортчуларга дем берген. Силер боксерлор катары рингке чыкканда мамлекеттин намысын коргогула жигиттер. Силерге ушундай бир жагынан тапшырма, экинчи жагынан сураныч, үчүнчү жагынан талап. Себеби силер өзүңөрдүн атыңардан барып аткан жоксуңар. Ошол рингке чыгып, ошол кыйын балдар менен рингде таймашып, ошону жеңип чыгыш бул оңой жумуш эмес. Биз кыргызстандыктар бул жерде туруп, мына биздин бала чыкты, мына биздин бала Олимпиадага лицензия алды, мына чемпион болду деп мындай бир сүйүнүп турабыз. Эске салсак, бокс боюнча Азия чемпионаты Бангкок шаарында 17 январдан 28-не чейин болуп өттү. Натыйжада кыргызстандык спортчулардын көрсөткүчүнүн жыйынтыгы медалдык эсепте 9-орунду ээледи. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.